Жалал Абад облусунун пакта өстүрүлгөн аймактарында ак алтындын биринчи теримин жыйноо кызуу жүрүүдө. Дыйкандарды пактанын түшүмүн жыйноого караганда анын баасы бир топ түшкө салып келет. Быйыл 1,5 гектарга пактайдаган Бахадыр Каримов Нокенде өстүргөн пактасын базар коргондогу заводдордун бирине алып келип сатууда. 1,5 гектар пактадан азыр биринчи теримде 3 тоннага якын болай деп калды. Азырчасыга. Экинчи ресми анабу. Энди сенеси бүгүн жинде көтөрүлүп калыпты, 45 deyapti. Bundan buyoq yana көтөрүлүп калса, yana yaxshi болот дыйкандарга. Булок мехнаты нормальный эле, пактанын мехнаты. Базар Коргон районундагы пакта сатып алуучу жайларда баа бир кылкада эмес. Адистердин берген маалыматына таянсак, райондо пактаны сатып алган 5 завод бар. Аларда пактанын 1 килограммы 40 сомдон 45 сомго чейин бааланууда. Пактанын баасы боюнча дагы бардыгыбыз билебиз, мына бул волокнага карата чечилет экен, бул компания Ливерпул компаниясынан чечилет экен. Бирок ага карабастан бүгүнкү күндө биздин пакта заводдун жетекчилери азыр жетекчилери дыйкандарды мындан ары кызыктыруу максатында бүгүнкү күндө 1 килограмм пактанын өзүн 45 сомдон алып атат. Ал эми былтыркы жыл ушул мезгилде пактанын баасы 41 сом, 42 сом болгон. Райондо быйыл пактанын түшүмү жылдагыга салыштырмалуу жакшы. Тагыраагы гектарына 35 центнерден ак алтын жыйналууда. Деген менен бир нече жылдан бери анын кирешеси дыйкандардын купулуна толбой, улам пактан аянты кыскарууда. Маселен, Базар Коргон районунда 2019 жылы 300 гектардан ашуун ак алтын айдалган болсо, быйыл анын аянты 200 гектарга азайган. Бул өз кезегинде пактанын баасынын жогорулашына түрткү берген. Былтыркы 500 тонна, 400 тоннага чейин алганбыз. 4000 тоннага чейин. Анан ошо планга аракет кылып атабыз. Былтырга караганда бир пакта азыраак эгилип калыптыр. Анан ошону карабастан азыр аракет кылып атабыз. Анан көтөрүлүшүнүн себеби эми бул жерде жана өзүбүз ичибизде сүйлөшүп, пакта кандай болуп атат, кандай кетип атат. Анан былтырга караганда объем кандай болуп атат, ушул моментте караганыбыздач. Ошону карап, кичине ценаны көтөрүп, биз неме кылып атабыз, алып атабыз пактаны дыйкандардан. Кыргызстанда пактадан кездеме жип өндүрүүчү ири ишканалар жок. Ошондуктан дыйкандар түшүмүн чет өлкөлүк кардарларга алар сунуштаган баага гана сатууга аргасыз болуп келет. Эске салсак, өткөн жылы пактанын килограммы 46 сомго чейин сатылган. Адистер быйыл баа туруктуу чечилгенде 50 сомго чейин жогорулашын болжошууда. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.